Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде апта маалыматтык аналитикалык программасы. Студияда мен Гүлбарчын Молдоева иштейм. Бүгүнкү чыгарылышта Караколдо көп тармактуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Жалпысынан 30 гектар аянтка 3000 батирлүү 69 үй куруу пландаштырылууда. Бул үйлөр кайсыл критерийлер менен кимдерге берилет? Суроону программанын жүрүшүндө чечмелейбиз. Тоң районунун Коңур Өлөң айылынын тургуну Анарбек Догдурбек уулу эскилиги жеткен техникаларды кураштырып, жаңы үлгүдөгү тракторлорду жаратууда. Айыл чарба иштерин бүтүрүп жаткан айылдаштары жаратмандын колу дат көрбөсүн деп алкап жатышат. Килишкасын акылы коюп атат анан. Өзү кадимки эле ХТЗ 150 трактори. Муну менен ошол көбүнчө айылда сокоо айдайбыз. Ысык Көл районунун Кашат айылынын тургуну Айнура Исаева 55 жашында билимин өрчүтүүгө белсене киришти. Билек жирей албаганды билим жирейт деген Айнур айындын аракетине кабарчыбыз ортоктош болду. Убакыт өттү, жашым өттү деп келип окусаңыздар, кайра ушу ички дүйнөңөр ачылып, көп нерсени үйрөнүп, ушундай толуктукка ээ болосуңар да. Тургундарды кыйнаган турак жай маселеси. Мамлекеттик кызматта азгантай айлык менен иштесе да токоон наалат кылбай топукту иштеген тоолук элдин пейлинен айланса болот. Негизги турак жай менен камсыздоо президент Садыр Жапаровдун бийликке келгендеги негизги приоритеттеринин бири болду. Кече жакында ипотекалык үйдүн курулушуна капсула Каракол шаарында салынып, турак жайсыз тургундардын үмүтүн жандырып, кадимкидей канат байлатты. 30 гектардан ашык жерге жалпы 9 кабаттан турган 69 турак үй курулар айтылды. Ушул жылдын аягына чейин анын 10 салынып бүткөрүлөрү тууралуу маалымат желдей тарады. Мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу арзан турак жай менен калкты камсыз кылуу өлкө башчынын демилгеси менен ишке ашып жаткандыгын айта кетүү абзел. Адистердин айтымында бул үйлөр бат курулуп, сейсма туруктуулугу дагы жогору болот. Ошондой эле долбоордо мектеп, бала бакчасы дагы каралыптыр. Иш-чара учурунда азыркы тапта Каракол шаар боюнча 7000ден ашуун жаран турак жай алууга кезекте турары белгилүү болду. Каракол шаарында ипотекалык үйдүн пайдубалы түптөлдү. Көп кабаттуу бул үйлөр жалпы 69 блоктон туруп 3000 батирлүү болот. Долбоордо мектеп, бала бакчасы да каралган. Мындай алгылыктуу аракет өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашып жатат. Курулуш бардык талапка ылайык келип, коопсуздугун эске алуу менен ишке ашууда. Бул үйлөр бат курулат, сейсмостойки, эч кандай панельный үй эмес, бетон менен, как положено, кирпич менен бардыгы под ключ болот. Ичине бир гана ошол мебель менен гана кирет, болду. Калганын бардыгын шарттарын түзүп беребиз. Эң негизгиси бул жерде ошол качество. Ошого басымды көп жасайбыз. Мына буюрса 10 блогун азыр баштайлы деп турабыз. Анан уже акырындык менен Кудайым буюрса мына курулуп кете берет. Батирлер эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай алуу тартиби эрежелери менен берилет. Мамлекеттик кызматкерлерге, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөргө 4% үстөк менен, калган жарандар үчүн 8% насыя менен берүү мүмкүнчүлүгү бар. 4 жыл мурун бизде гикте 400 миллион сом уставдык капитал болсо, азыр бизде 18 миллиардтан ашты. Мына жакынкы убактарда ушул президентибиздин тапшырмасы менен дагы 10 миллиардты бизге бөлүп берет. Ошону менен 30 миллиард, мына элестетип көргүлө, 400 миллион эле 4 жыл мурун. Мына 4 жылдын ичинде 30 миллиардка чыкты. Бул деген бир 60 эсе көп да. Мамлекеттик кызматта иштегендер, мамлекеттик кызматта эмес, баягы базарда иштегендер, тикмечилер, башка жеке компанияларда иштегендер, мигранттар, фермерлер, айтор бардыгы ушул МИКтин талабы боюнча батирлерди алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу Дуан аймагындагы 800дөн ашык адам турак жай менен камсыз болду. Ал эми кала аймагынан 7000ден ашуун адам кезекте турат. Алар үчүн эми 30 гектар жерде заманбап 9 кабаттуу үйлөр пайда болот. Үй алууну самап жүргөн жарандар бул жакшы мүмкүнчүлүк экенин белгилеп, мамлекеттин колдоосуна ыраазычылык билдиришти.
мен албаган үйдү керек болсо менин балдарым, неберелерим алып калат деген ниетте, жакшы ниет менен келгем ушул жерге. Балдарыбызга келечекте өнүп өсүп атат Кара Кол шаарындагы областтын борбору болгондой ушундай үйлөр өтө керек болчу. Эң жакшы саамалык баардык Кара Кол элин ушундай сонун кереметтүү 1, 2, 3 квартиралуу үйлөрдөн орун алып калышына тилектешмин. Ушуга чейин бизге ушул турак жайга муктаж болгон жарандарыбыз абдан көп. Шаарыбызда жер чектелүү болгондуктан көп жылдан бери ушул үй салууга жер бөлө албай келгенбиз. Мына эми 3000ге жакын үй бүлө ушул жерден квартира, батир менен камсыз болот. Ошол менен катар эле удалаш эле ушул социалдык объектилер кошо ушул жерде түшөт. Ушул тапта ипотекалык үйлөр Бишкек шаарында, Жалал Абадта курулуп жатса, Нарын шаары менен Караколдо удаа курулушка старт берилди. Алдыда ушундай эле мамлекеттик ипотекалык негиздеги үйлөр Нарындын Кочкур районунда, Талас облусунда жана Чолпон Ата шаарында да башталары мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Асылбек Касьянов, апта маалыматтык программасы үчүн. Аларда социалдык маанидеги курулуштардын иштери да жанданып, аймактарда ар тараптуу кыймылдар башталды. Жер соорусу аталган Жетөгүз районуна жалпы 4 балдар бакчасы, 1 мектептин курулушу кызуу жүрүп жаткан чагы. Бала бакчалар 140 орунга ылайыкташкан, имараттар заман талабына ылайыкталып, быйылкы жылдын эсеби менен пайдаланууга берилет. 3 жылдан бери мамлекеттен билим берүү тармагына колдоолор көрсөтүлүп, бир катар аймактарда мектеп, бала бакчалар дагы салынууда. Каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнүүдө. Айдабай аштык чыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт. Мындан улам акылдын өбөгү билим жөлөгү тажрыйба экендигин эске алган бийлик башындагылар мектеп, бала бакчаларды куруп, эртеңки келечектин камын бүгүн көрүүдө. Калк көп жашаган Дархан айылындагы бакчага болгон муктаждык чечилүүдө. Учурда ал жакта 2 кабаттуу бардык шарты менен бакча салынып жатат. Тургундар эми балдарын жаркыраган жаңы имаратка жөнөтүшөт. 2022 жылы декабрь айында Сайент Трейд фирмасы утуп алып 66 миллион 120 миң 330 сомго утуп алганбыз. Ошо 23 жылы жумушубузду жаз айынан баштап иштеп, азыркы убакка чейин иштеп, 30дай бала иштеп атат. Буюрса ушул жылы тапшырабыз деген ойдо турабыз. Курулушта азыр иш кызуу, дубалдары кызыл кирпич менен тизилип, терезелери салынып, жакынкы күндөрү чатыры жабылат. Ушул жыл менен имарат ишке берилет. Этаждын швактарын, штукатуркасын бүтөлүү деп калдык. Объект болсо 100 орундууга өлчөнгөн, ичинде деген уктоочу бөлмөлөр, балдардын ойночу бөлмөлөрү, ошондой эле ашкана маселелери каралган, ашканасы иштейт. Ичинде санузелдер бар, балдарга ылайыктуу, кийинки өсүп келаткан жаш өспүрүмдөргө баарына ылайыкталып жасалып келатат. Ошондой эле Ак Төбө айылында 100 балага ылайыкталган балдар бакчасы курулууда. Имараттын 1 кабатында тайпалык бөлмөлөр, ашкана бар. Акыркы үлгүдөгү эмеректер коюлат. Ишибиз аябай кызуу жүрүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй перегородкаларын бүлүп атабыз, крышасын жаап атабыз, лестницаларды куюп атабыз. Бул бала бакча 100 орундук бала бакча. Кудайым буйрса быйыл август менен өткөзүп беребиз деген ниетибиз бар. Сентябрга уже балдар уштуп, бияка уже өткөрдөй болсун деп. Качан башталды эле? Майда баштаганбыз. Жетөгүз районуна жалпы 4 балдар бакчасы, 1 мектеп, 1 маданият үйү салынууда. Учурда бардык курулуштарда тең иштер аткарылууда. Билим уялары балдарга бардык тиешелүү шарттар менен салынып, быйылкы жылдын эсеби менен пайдаланууга берилет. Капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан Жетөгүз району боюнча азыркы мезгилде Дархан айылында 100 орундук жетсат курулуп атат. Андан тышкары мына Ак Төбө айылында 100 орундук тоже бала бакча, Телекмат айылында аякта дагы 100 орунду бала бакча курулуп, жаңыдан Кичи Жаргылчак айылына дагы жаңыдан башталып атат. Жалаң жетса бала бакчалар. Андан тышкары Жалгыз Өрүктө мектеп салынып бүтүлүп быйыл август айына бүтөт деп даярданып атабыз. Буюрса андан тышкары Тосорго жаңыдан клуб маданият үйү салынган атат. Суу боюнча Дарханда иш жүрүп атат.
дарханын водопроводдордун кальцеваниясы болуп атат. Ичине водопроводдорду айылга киргизип атабыз. Андан тышкары Ысык көл деп Саруу айылына тиешелүү жакта да суу, анан Жон булак айылына суу киргизип атабыз. 3 жылдан бери мамлекет билим берүү тармагына колдоолорду көрсөтүп, бир катар аймактарда мектеп балдар бакчалары салынууда. Каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнүүдө. Жазгүл Сатаева, Мадина Абакирова, Асылбек Касенов, апта программасы үчүн. Жетегүздө балабакча мектеп курулуп, жергиликтүүлөр муну жемиштүү аракет катары баалап жаткан чакта балыкчыда калкты тейлөө борбору ачылды деген сүйүнчүсүн кабарчыбыз бөлүштү. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, өнүктүрүү фонду тарабынан 7 миллион 300 миң сом акча каражаты бөлүнүп, 2021-жылы курулушу башталган экен. Ал эми имараттын ички жабдуулары жана техникалары Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан каржыланыптыр. Жалпысынан 7 жумуш орду түзүлүп, калкка ыңгайлуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүп, 53 миңден ашуун калкты тейлеттешти. Өлкө аймагында буга чейин 36 калкты тейлөө борборлору элге кызмат көрсөтүп келсе, бүгүн Балыкчы шаарында кезектеги борбордун расмий ачылышы белгиленди. Мында мамлекеттик каттоо кызматынын 40ка жакын түрү көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, паспорт, жарандардын абалынын актыларын каттоо иштери жана бул кызматтарга төлөмдөрдү жүргүзүү дагы ушул имараттын ичинде жүргүзүлөт. Ошондой эле нотариалдык жана фото кызматтар акысыз түрдө иш алып барат. Бул жерде местный бюджеттен местный зданияны куруп беришти. Министрлик тарабынан мебель, техника боюн баарын камсыздадык. Биринчиден, экинчиден 5 иш орун болду. Общий 7 иш орун болду. 5 операторду жумушка алышты. Именно балыкчылык местный кишилерден. Кыргызстан боюнча 37-чи калк тейлөө борбору ачылып атат Балыкчы шаарында. Жергиликтүү бийлик жардам берип, көмөктөшүп, бизге бул мекемени салып беришти. Ичинде жабдыктарды биз тараптан кетти. Бул жака дагы 3 миллиондой каражаты кетти. Анын айта кетчү нерсе, бул жака дагы дополнительный штат кошулду. Камералар байкасар, камералар коюлду. Бул камераны жөн эле койгон жокпуз. Бул онлайн биздин министрлик тараптан да карап турат, жетекчиликтен биздин жетекчиликте карап турат. Анан бияктан биз KPI-ин текшеребиз ар бир сотрудниктен. Кандай гана кызмат кылып атат, туура кылып атат. KPI бул күнүнө канча услуга кылып атат. Отчетун өтөбүз да. Быйылкы жылдын эсеби менен облус аймагында экинчи рет калкты тейлөө борбору ачылды. Имарат салууга Ысык көл өнүктүрүү фонду каражат бөлүп, ички жабдуулары жана техникалары Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан каржыланган. Балыкчы шаарындагы калкты тейлөө борбору бул заманбап талабына ылайык салынган. Бизге буга чейин Балыкчы шаарында паспортташтыруу жана жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү бул бөлөк-бөлөк өзүнчө турчу. Мына ошонун баарын бир имаратка жайгаштырып, калкты тейлөө борбору деп аталып атабыз. Бул жерде жарандарга эң баягы ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Бизде мисалы кошумча дагы кызматтар кошулду. Балыкчы шаарындагы калкты тейлөө борборунда күнүнө 200-150 жаранды кабыл алып жатабыз азыркы тапта. 2021-жылы өнүктүрүү фонд тарап жагынан салынып, 7 миллион 300 миң сомго салынып бүттү. Муну мэрия тарап жак сунуш берип, өнүктүрүү фонд салып берип, андан кийин биз муну Инфоком менен келишим түзүп, Инфокомго бердик. Биз бул здание, бул имаратты калкты тейлөө борборунун Инфокомго оперативный управление катары бердик. 15 жылга анткени бул билесиздер, бизде ЗАГС бар болчу, ушу ЗАГСынын имаратын биз өзүбүзгө оперативный управление катары биз өз мэрияга алып атабыз да. Анткени бул жерде Инфоком иштеткени үчүн эч кандай аренда акчасын төлөбөйт. Биздин элдерибизге эле шарт түзүп, жакшы калкты тейлөө максатында эле болот. Буга чейин паспорт бөлүмү жана жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү эки башка имаратта жайгашып, жарандарга ыңгайсыздык жаратып келген. Эми маселе чечилип, бардык кызмат көрсөтүүлөр бир жайга топтолгон. Ал гана эмес, борбордо маалымат бурчу, эне бала бөлмөсү, күтүүчү жай жана касса дагы орун алган. Жаңы ачылыптыр, аябай сонун болуптур. Буюрса, Балыкчы шаар ушинтип өнүгүп өсө берсин. Мурдакы тияққа бар, сүрөткө бар, акчаны тияққа төк, анан бияққа бар деген жок болуптур. Баары уш жерден бир эле бүтүп калыптыр.
Абдан жакшы ачылыш болуп тур. Ушинтип балыкчы шаары өнө берсин, өсө берсин. Балыкчы шаарындагы калкты тейлөө борбору 53 миңден ашуун жаранга кызмат көрсөтүп, күнүнө 200дөн ашуун жаранды кабыл алат. Ал эми жарандарга кызмат көрсөтүү электрондук кезек аркылуу жүргүзүлүп, калкка ыкчам жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө бардык шарт түзүлгөн. Миргүл Жеңишова, Стабек Саманчиев, Мадина Байкирова апта маалыматтык программасы үчүн Балыкчы шаарынан. Каракол Кыргызстандын эң кооз шаарларынын бири. Мекендештерибиз үчүн эле эмес, дүйнөнүн чар тарабынан келген чет элдиктер үчүн дагы туристтик мыкты шаар. Бул жерде туризм менен кол өнөрчүлүк активдүү өнүгүп жатат. Караколду шериктештиктин маданий борбору программасына киргизүү өзүнүн имиджин жогорулатууга, эл аралык кадыр баркын, ордун чыңдоого жана КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы импульс берет. Бул мамлекет башчынын сөзү жана пикири. Албетте, Каракол акыркы жылдары Садыр Жапаровдун демилгеси менен өнүгүү чекити долбоору аркылуу көркүнө чыкты. Шаар бир эле мамлекет башчыга же кыргыз өкмөтүнө керек эмес. Анын таза жана көрктүү болушу жалпы жарандан да көз каранды. Айрым көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын турак жайдын сыртын сырдап, тегерек четин мизилдете кармаса деген пикирлери басымдуу болууда. Маселен, калаанын кире беришинде алыстан саякатчылар көрүүгө арызып келген 1 кылымдан ашык тарыхы бар Дунган мечитинин айланасы таштандыга толуп калган. Мына ушундай жайларды көз жаздымда калтырбай тазалоо иштерин жүргүзүп коюу жергиликтүүлөрдүн эле колунан келе турган иш. Мындан сырткары билим берүү мекемелеринин тегерегиндеги калктуу конуштардагы эскилиги жетип каралбай калган көп кабаттуу имараттардагы кейиштүү абалда. Бияктагы жителдердин баары туалет салып, мусорларын алып келип төгүп атышат момундай кылып. 1 жылдар сырталган, бирок өңү өчүп калды. Бизге деген мэриядан анан немеден болуштан жардам берилген Акиташ. Ал мени актаганбыз, сырдаганбыз. Жергиликтүү бийлик жеке турак жайлардын сырткы көрүнүшүн жасалгалоого каражат каралбагандыгын мисалга тартса, жашоочулар кайсыл бир органдын жардамы зарыл болот деген позициясын карманышууда. Өзүңүздөр билгендей, бул үйлөрдүн баардыгы жеке менчик үйлөр болгондуктан биз бюджеттен акча бөлүүгө туура эмес болуп калат. Бул максаттуу максаттуу эмес бөлүнгөн акча болуп калат да, нецелевое назначение болуп калат. Ошон үчүн биз ал жакка быйылкы бюджеттен акча караган жокпуз. Кичине мындай кебетесин оңдоп койчу үйлөр бар да, бирок көбүнчөсүнө эле азыркы көбүнчөсү тургундардын баягы каражат жагына келгенде кыйналуу. Мындан улам кала көркүн бузган көп кабаттуу имараттар качан жасалганары белгисиз. Суроо азырынча ачык бойдон калууда. Кээ бир жарандарыбыз Каракол шаарынын көркүн бузуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн кебетесине кейип жатса, балыкчылыктар тынбай жааган жаандын кедергисин тартып кала жаздады. Жума ичинде шаардын төмөнкү бөлүгүндөгү жолдорду суу каптап, айрым көчөлөргө чоң көлчүктөр топтолду. Бактыга жараша маселени ыкчам чечүү иштери колго алынып, тазалык муниципалдык ишканасы, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана суу түтүкчөлөр ишканаларынын техникалары менен топтолгон суулар сордурулуп, жолдор тазаланып, автоунаалардын тоскоолдуксуз өтүшүнө шарт түзүлдү. Балыкчы шаарынын күнчыгыш тарабындагы темир жол өтмөгүнүн тушунда жамгыр нөшөрлөп жааган сайын суу топтолот. Андагы башкы маселе ылдыйга кеткен түтүктөргө кум таш чогулуп, көйгөй жаратат. Атайын техниканын жардамы менен түтүктөр тазаланып, суунун тоскоолдуксуз агышы камсыздалды. Бизде ушул Балыкчы шаарынын аймагында жайгашкан бир нече жерлер бар. Бул жерге суу топтолот. Азыркы күндө ошол эң негизги болгон ушул путепровод. Путепроводдо ошол бүгүн эртең менен ыкчам негизде чара көрүп, тез аранын ичинде шарттарды түзүп, путепроводдо чогулган сууну сордуруп, андан кеткен линиясын тазалоо иштери аткарылды. Азыркы күндө бардык кесепеттер алдын алып, азыр тазалоо иштери жүргүзүлүп, суу кетүү линиясы тазаланып толук кандуу ишке берилди. Балыкчы шаарындагы ирригациялык система көп жылдар бою каралбай эскилиги жеткен. Учурда калаанын ирригациялык жана дренаждык системасын калыбына келтирүү боюнча долбоор иштелип чыккан. Каражат маселеси чечилсе, реконструкция жумуштары башталмакчы. Аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлөгөн жамгыр балыкчынын айрым жерлерин баткакка чылап, тийиштүү мекемелерди бир топ эле жүдөттү. Айтмакчы, бул арада кабарчыбыз өлкө башчынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси пилоттук негизде Түп районунда жегердүү аткарылып бүткөндүгүн жар салды. Буга чейин райондо 13 айыл аймак болсо, алар ирилештирилип 5 айыл аймак болуп түзүлдү.
Реформанын натыйжасы менен мындагы айыл аймактарда бир катар ири долбоорлор ишке ашып өз жемишин берип жатат. 3 айыл аймактын биригүүсү менен түзүлгөн Каркыра айыл аймагында мындан тышкары жергиликтүүлөрдүн ишин жеңилдетүү багытында 3 атайын техника алынды. Жаңы келген техникалар учурда элеттеги арык каналдарды казуу, көпүрө салуу, жолдорду оңдоо жумуштарын аткарып жатат. 3 айыл аймакты бириктирген Каркыра айыл аймагы болуп, анан момунда жакшынакай чоң техникалар келди. Анан ушулардын жардамы менен керектүү жердин баарына берип атат. Мурун мындай болгон эмес да. Эң сон болду, мына могу жердин баарын алып, мондай дүмүрлөрдүн баарын кыркылган дүмүрдүн баарын алып, ушул көпүрө салып атабыз. 20 миңден ашык калкы бар Каркыра айыл аймагында мындай жигердүү иштерди аткарууда административдик аймактык реформанын алкагында үнөмдөлгөн каражаттын да пайдасы чоң болуп жатканы белгиленди. Реформаны толук кандуу ишке ашырган аймак эми бир катар айыл аймактарды дотациядан чыгарып, бюджетин көбөйтүү максатындагы коюп жатат. Ошо 1 жыл 2 жылдын ичинде 544 миллион инвестиция тартылды. Көптөн берки бүтпөгөн курулуштардын баары ишке кирип атат. Жаңы бала бакчалар, мектептер, таза суулар, фаптар салынып атат. Өзүбүздүн бюджетибиз ошо 39 миллион тегерегинде. Анан бюджетибиз жакшы эле болуп калды. Баягы кошулгандан кийинчи мурун болсо баягы кичинекей бюджет менен эч нерсе иштерди жүргүзө албасак, азыр бул бюджетибиз менен көптөгөн айылдын көйгөйүн чечип, жакшы иштерди жүргүзүп атабыз. Түп районунун Байзак айылында бала бакчанын жоктугу көйгөй жаратып келген, эми бул маселе жөнгө салыныптыр. Айылда заманбап 2 кабаттуу бакчанын курулушу жүрүп жатат. Азыркы тапта имараттын сырты жасалгаланып, 15ке жакын жумушчу тартылган. Буга чейин ата-энелер балдарын коңшу айылдардагы бакчаларга ташып, бир топ эле кыйын болчу. Мындан улам бакчанын ишке киришин эле тургундары кубануу менен күтүп жатышат. Бул садигибиз бүтүп баратат, эми буюрса жакшы. Садигибиз неберелерибизди садик алып барып, мурун садик жокто, садик балдарыбызды караганга чоң ата, чоң энелери карачыбыз, эми бир аз жаштарыбыз иштеп, балдарыбыз садикке барып, кичине өнүгүп өсүп дегендей жакшы. Садикке барган бала менен үйдөгө отурган баланын айырмасы бар да. Белгилей кетсек, Түп районунда буга чейин 13 айыл аймак болсо, алар ирилештирилип, Түп, Каркыра, Карасаев, Балбай жана Ысык көл айыл аймактары болуп кыскартылды. Азыркы учурда административдик аймактык реформа Ак Суу, Жети-Өгүз, Ысык көл жана Тоң райондарында жүргүзүлүп жатат. Бул райондордо 48 айыл аймак болсо, 31 айыл аймакка кыскарып, 17 айыл аймак түзүлөт. Ошондой эле Каракол шаарынын Ак Суу районунун Челпек айыл аймагы, Балыкчы шаарына Тоң районунун Көк Мойнок айыл аймагы жана Чолпон Ата шаарына Боз Тери айыл аймагы кошулду. Жума ичинде Ысык көл облусу үчүн дагы бир жагымдуу жаңылык орун алды. Бул Бөкөнбаев Көлтөр Дөң Тала унаа жолуна асфальт төшөлүп баштагандыгы боюнча кабар. Каттамдын жалпы узундугу 10 чакырым болсо, учурда анын 3 чакырымы оңдолууда. Мында жаңы келген техникаларда кызмат көрсөтүп жатат. Жалпы 30га жакын жумушчу иш алып барууда. Бөкөнбаев Көлтөр Дөң Тала унаа жолунун Дөң Тала Алабаш тилкесине асфальт төшөлүүдө. Бул жолдун жалпы 3 чакырымы оңдолот. Буга жол тармагына келген жаңы техникалар тартылып, иш ыргагын ыкчамдатууга өбөлгө түзүүдө. Аталган каттамда 30га жакын жумушчу иштеп, асфальт төшөө жумуштары 2-3 күн аралыгында аяктайт. 58 чакырымдан 61 чакырымга чейин асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Бул жол 2023 жылдын күз айларында основасы даярдалган. Суук түшүп, погода мүмкүндүк бербегендиктен токтотулуп, азыркы учурда асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Жолдун туурасы 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр, узуну болсо 3 чакырым. Буга чейин жөө жүргөндөр айдоочулар таштак жолдун көйгөйүн бир топ эле тартып келишкен. Эми бир айылдан экинчи айылга каттоо түйшүгү жеңилдейт. Жол салууга кеткен каражаттын көлөмү 21 миллион 600 миң сомду түзөт. Атайын ушул асфальтты көрөлү деп ушу жерге келип кубанып отурабыз. Мурун жолубуз аябай начар болчу, техниканын баары талкаланып, шыйпыр болуп, эч кандай жол жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калган чындыгында. Жол көйгөйү аябай чоң маселе болчу биз үчүн. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн биздин депутаттар, айылдык жергиликтүү депутаттарга чоң рахмат. Транспорт министрлиги тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө ошо 3 чакырымы асфальт төштери жүрүп жатат. Буга элдин, жергиликтүү элдин, тургундардын баардыгынын ыраазычылыгы өтө чоң, кубанычтарында чек жок.
буга чейин болсо бул жол өтө мындай айтканда мышыгыйларлык абалда эле. Быйыл эми жаз жаңыдан башталып атат бизде. Тети күзгө чейин бир убакыт бар. Жай мезгилинде өтө ысык мезгилинде бир 3 чакырымдай 3 чакырым жолду асфальттатууга каржылап берсе, биз өтө терең ыраазычылыгыбызды билдирет элек да. Быйыл жол салуу оңдоо жумуштарына Ысык көл облусу боюнча республикалык бюджеттен жалпы 468 миллион 220 миң сом каралган. Мында дээрлик бардык райондогу абалы начар делген ички жолдор жасалары күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Данияр Акунов, апта маалыматтык программасы үчүн. Быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Бул маареке мамлекеттик деңгээлде белгиленери айтылып, өлкө башчынын жарлыгы да чыккан. Кыргыз мамлекетинин түптөлгөндүгүнө саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун салымы чоң. Мамлекеттик саясий ишмер Жусуп Абдрахманов 1901 жылы ал кездеги Чиркей деп аталган айылда жарык дүйнөгө келген. Жусуп Абдрахманов 1908 жылы уюшулган Орус Тузем мектебинде 1909 жылы окуган. Ошол кездеги мектепте бүгүнкү күндө дагы окуучулар билим алып келишет. Кыргыз мамлекетин түптөөдө салым кошкон Жусуп Абдрахмановдун айкели өзү туулган Жаркынбай айылында тургузулган. Улуу инсандын басып өткөн жолу, мамлекет үчүн жасаган эмгегин тарыхчылар, айылдаштары дагы белгилеп келишет. 1922 жылы кыргыздарда толук кыргыз обласы түзүлбөй калгандан кийин Жусуп Абдрахманов Кремльге кат жазып 1924 жылы 14 октябрда Орто Азиядагы мамлекеттерди бөлүштүрүүнүн негизинде ошол Кыргызстан жолсо Кыргыз автономиялык областын түзүш керек. Ал Казакстандын курамына эмес, Казак АСР эмес, Россиянын курамасына кириш керек деген демилгени көтөрүп чыккан. Себеби дегенде ошол мезгилдерде Түркистан АСРнын курамында жүргөн областтарда кыргыздар чачыранды болуп биримдикте болгон эмес. Анын үстүнө Кара-Кыргыз автономиялык обласы уюшулуп калса, кыргыздар өзүнүн чек арасын, өзүнүн мамлекетин, өзүнүн тилин, өзүнүн бийлик органдарын түзүш керек деген демилгенин алгачкы көч башында турган. Мына ошол Жусуп Абдрахманов менен бирдекте Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орузбеков, Иманалы Айдарбековдун ушул бүгүнкү күнгө жеткирген ошол убактагы тарыхый күн Кара-Кыргыз автономиялык областына кошкон салымдары өтө зор деп айтып кеткибиз келет. Чындыгында Ысык көл өрөнү улуу интеллигенция өкүлдөрүн, залкар манасчыларды, окумуштууларды жана Жусуп Абдрахмановду эл башында турган чыгаанын чыгарган жер. Куттуу элден өсүп өнгөн адамдардын аттарын атасак катары калың. Ушундай улуу элдин арасында төгөрөгү төп келген таланттуу жаштардын өз колдорунан жаралган эмгектерин көрүп да таңданбай кое албайсың. Алсак Тоң районунун Коңур Өлөң айылынын тургуну Анарбек Догдурбек уулу эскилиги жеткен техникаларды кураштырып, жаңы үлгүдөгү тракторларды жаратууда. Кичинесинен жаратмандык менен алектенип, темир тезектин ыгын тапкан. Бүгүнкү күндө айыл чарбага зарыл болгон бардык техникаларды колго жасап, элеттик тургундардын кызматында. Анарбек Догдурбек уулу жарактан чыккан эски техникаларды алып, жаңы үлгүдөгү 2 трактор жасап чыккан. Элеттик жаратман трактордун ар бир тетигин жаңылап, техникага жаңы жашоо тартуулап келет. Техникага мектепте окуп жүргөн учурда эле кызыкчубуз. Өзүм автодрониды бүткөм. Эл кызматында жен айдап, чөбүн чаап, престеп, эски тракторлорду алып иштечүбүз. Анан өзүбүзгө условия түзүп, тракторлорду ремонт кылып, жаңы дизайнга окшоштуруп жасап, элдин кызматына даярдык болуп атат азыр. Анарбек Догдурбек уулу буга чейин эски тракторлору менен элге кызмат көрсөтүп келген. Эми минтип КТЗ 150 тракторун жаңылап, өзүнө ыңгайлуу шарт түзүүнү каалаган. Жергиликтүүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн трактор улам толукталып олтуруп, заманбап үлгүдөгү мындай техникага айланган. Бул деле эски ремонт кылыш керек болуп калган трактор болчу. Өзүнө ремонт керек, требует этип калган.
Анан жасап отуруп биротоло дизайндарын бир аз өзгөртөлү деп колдон келишинче жасап койдук. Элдер көрүп ошол атын акула кылып, кличкасын акула коюп атат. Анан өзү кадимки эле ХТЗ 150 трактору. Муну менен ошол көбүнчө айылда сокоо айдайбыз. Жарактан чыгып жүрбөй калган бул МТЗ-80 тракторун таанылгыс кылып шөкөттөп, Беларусь 952 тракторуна алмаштырган. Сырткы көрүнүшүнөн тартып, мотору, коробкасы, кабинасы, айтор ар бир тетиги жасалып чыккан. Эски МТЗ-80 болчу. Аны ремонттоп атып, мосун, коробка, мотору полный капремонт кылып, анан ушунча болду, жаңылардан окшоштурайын деп идея пайда болду. Полный сырдалды. Жаңы Беларусь 952 деген трактордун дизайнын окшоштурдук. Кичинесинен ойлоп табуучулук өнөрү менен өзгөчөлөнгөн Анарбек темир тезектен бир катар инновациялык технологияларды жараткан. 2 трактордон сырткары мындан 3 жыл мурун 2 Нива үлгүсүндөгү машинаны кураштырып, атасына автоунаа белек кылган. Техникага жакын ушул техникага эле тартып туруп алды окшойт. Самодельный трактор жасай баштады. Мындан улууларды да жасап, айыл ошого көчүп, анда айылда техника деле аз. Анан аргаш жерден таап келип, жетпегенин сатып келип атып, анан баягысын жасап, анан Жигулинин моторун салып баягыны жүргүздү баягысын. Анан жүргүзүп майда чүйдө жумуштарды жасап эле жүрүп, бир күнү чоңойтпосом болбойт экен дейт. Мейлиң чоңойтсоң чоңойт деп. Анан жанагы Мерседес эменин моторун алып келип, УАЗдын мосторун салып анысын чоңойтты. Анан ишинин натыйжасы буюрса жакшы болду. Кененейинен аябай техникага кызыкканда, кичинекей 7 класстан баштап эле жыл сайын 11 бүткөнгө чейин 21-жылында интеллектуалдары кароосуна ана райондон биринчи алып, областтан иликтерди жаратып, 11 бүткөнгө чейин барып жүрдү. Ал кезде кичинекей макеттер жасачу да, мындай техникалардын. КамАЗ, трактор, кичинекей өзү жана пульт менен жүргөн, жыл сайын улам жана ойлоп табуучулук боюнча алдыңкы орундарды алып жүрдү. Даже республикага чейин барып, Жалал Абадка чейин барып катышып келген. Бул ошонусун өркүндөтүп көрсө мына кичинекей техникадан баштап азамайла келеген чоң техниканы да өзүн курап чыгып атат. Анарбек Догдурбек уулу бир катар айыл чарба техникаларын арзан баада сатып алып, аны кайра жаңылап кураштыруудан эргүү алат. Үзүрүлүү аракети жана талыкпас мээнети аркылуу ак эмгектен баар тапкан жаратман ойлоп тапкан техникалары менен далайды суктандырып келет. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Анарбек Догдурбек уулу эскилиги жеткен техникаларды кураштырып, жаңы үлгүдөгү тракторларды жаратып жатса, Ысык көл районунун Кашат айылынын тургуну Айнура Исаева 55 жашында билимин өрчүтүүгө белсене киришти. Ал бул кадам менен бала кезинен медициналык кызматкер болуу кыялын ишке ашыргысы келген. Күн сайын 30 чакырым жол жүрүү окуусуна келген Айнура айымдын башка аракеттери туурасында аймактык кабарчыбыз кийинки материалда кененирээк айтып берсин. Ысык көл районунун Кашат айылынын 55 жаштагы тургуну Айнура Исаева билим алууга эч качан кеч болбой турганын далилдөөдө. Сабагымды окугандан кийин үйлөрдү жыйнап кой. А мен болсо сабактан кийин 3 клиентим бар. Ошону бүтүп коюп анан кечинде келем. Ал учурда күн сайын 30 чакырым аралыкта жайгашкан Чолпон Ата шаарына барып, медициналык коллеждин 1-чи курсунда билим алат. Төрт баланын энеси Айнура Исаева медицина кызматкери болууну бала кезинен кыялданганы менен турмуш шартына байланыштуу өз учурунда билим ала албай калган. Кыялданым ошо кеч болсо дагы аткарылып атат деп ойлойм. Бул жерде сөзсүз түрдө жолдошум туура кабыл алды, өтө жардам берди. Ал мен окуганыма өтө кубанычтуу. Дайыма мени күлүп жайнап тосуп алат. Кандай окудуң, кандай окуп келдиң, кандай иштеп келдиң деп мага ошол эле өтө чоң дем берет. 30 чакырым аралыкта жол жүрүп келип билим алып жаткан 55 жаштагы Айнура Исаева медициналык коллежде да мыкты студент. Жаштардан кем калбайын деп күнү түнү аракеттенип жатып, алдыңкы студентке айланган. Билим алган аябай жакшы экен. Келип барыңыздарды чакырам, ошо убакыт өттү, жашым өттү деп, келип окусаңыздар, кайра ошо ички дүйнөңөр ачылып, көп нерсени үйрөнүп, ушундай толуктукка ээ болосуңар да.
аябай сонун. Айнура айым буга чейин укалоочу кыска курсту бүтүрүп алган. Сабагынан кийин окуу жайына жакын жерден ижарага алган бөлмөсүндө массаждын түрүн жасап, өз кардарларын кабыл алат. ДСП болгон балдарды массаж кылып атам. Мисалы үчүн буту баспаган, колдору иштебеген, инсульт болгон адамдарды массаж кылам. Анан Кудайга шүгүр, ушу 55 жашта болсо дагы Кудай мен үчүн ачкан сыяктуу болуп калды. Ушул мед коллежде Чопонтага Кудай буйруп ушул жерден биринчи болуп биз тапшырдык. Азыр ошо окуп дагы, иштеп дагы мен өзүмдүн ойлогон кыялыма жеттим десем болот. Саат кечки 4кө чейин кардарларын иш бөлмөсүндө кабыл алып иштеген Айнура Исаева андан соң оор жабдууларын көтөрүп алып үйлөрүнө чакырган кардарларына жөнөйт. Үй-бүлөнүн түмөн түйшүгүн көтөргөндөн сырткары билим алып, аны менен катар иштеп акча таап, ишин жолго коюп алган Айнура Исаеванын күнүмдүк жашоосу ушундай өтөт. Айсел Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Бул апта мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Кайрадан эфирден учурашканча саламатта болуңуздар.